Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр жана кыргыз элим. Бүгүн кыска видео, кыска маалымат. Бүгүн дробилка, кайта эле дробилка сатабыз. Бул дробилка жасап сатып атканыма 7 жыл болуп кетти. Быйыл Кудай буйрса 7 жыл болду. Анан көбүңөр суроо берген суроолорго жооп берейин деп чечтим. Бул дробилка универсал, любой нерсени тартат да, жаман мощный да. Акчасы да 24 миң, 20 миңден башка 20 миңдиги да бар. Ушундай универсал и 24 миңдиги да бар да. Бул вольтометр менен 23 миңдиги жок пока. Анан туугандар, көбүңөр суроо бергениңерге жооп бергенге айла жок ушу видеону тартып, ушуга жооп берейин деп чечтим. YouTube'дан көрдүм дегендерге мына могу турганын баарын ушул дробилка тартат. Бул эмне десеңер, азыр айтып түшүндүрүп берейин силерге туугандар. Могу кирпич, бышкан кирпич. Өкмөттүн кирпичи, тияктан заводдон да бышып келет. Мен үйдөн жаңы эле кардын астына сыртта печкам бар болчу. Ошактан да бышыргам да, мына карачы, капкара да соонун бышкан эни. Муну жөн эле талкалайт. Мону болсо уйгуроодон таап келдим. Бул четверка уйдун астына полго салгам. Көп жыл турган. Бул да конкретный да. Убакыт уже закалять этип койгон да, убакыт туруп канча жыл туруп ушул конкретный болуп калганда, бышып калган да. Өтө катуу жыгач. Труба 32 труба. Производство Казакстан. Конкретный труба да. Калын эне. 2,8 толщина. Вообще мощный. Бул камера. Жигулинин камерасы. Советский. ГОСТ турат. ГОСТ номери канча экен? 4754 дейт. Мына саган. Вообще мощный камера. Ушуну да дробить этип берсеңер, малыңар жөн эле сагыз чайнап эле жатып калат го дейм. Анан моундай бирөөлөр бар. Бирөөлөрдүн арасында саморез бар, бирөөлөр ар түрлүү, десятка, восьмерка, пятерка дегендерчи. Ар түрлүү бирөөлөр бар. Ушуну да дробить этип берсеңер, жаман мощный жөн эле семечка чаккандай эле чыгат го дейм. Ушунун баарын дробить этип берип туруп малыңарга берсеңер, азыр 21-кылым малдар жалаң эле ушундай жеп калды деп айтып атасыңар. Көбүңөр чалып алды беле. Мага берген сурооңорда YouTube'дан көрдүм эле. Ушунун баарын дробить этсе, мен дробилкаңарды алам деп көбүңөр чалып атпайсыңарбы? Мен YouTube'дан көрдүм элем деп. Туугандар, бул дробилка мунун баарын вообще бирөөнүсүн да туурабайт. Менин дробилкам жөн эле чөп, жем болду. Ана макапая, ана дагы эмне туурайт? Макапая, беде, эспацеп, жүгөрү сотосу менен, арпа, буудай, жүгөрү сотосу жок, рушины, жалаң ошондойлор туурайт. Башкалар туурабайт, туугандар. Анан акчасы да меники баягы эме да, 20 миңден 24 миң, 25 миң баягы мотордун эмесине карата да. Кээ бирде кымбат келип калат, ошо 1000 сом, 2000 сом разница да. Зато только жем менен чөп туурайт да. Мындай туурай турган дробилкалар болсо, эми билбейм аны ким жасайт да. Ошо YouTube'дан карап, ошолор менен сүйлөшүп алсаңар болот да. Бул каякта жасалат моундай дробилка, только жем менен чөп десеңер, бул Кара Балта шаары, Полтавка айылы, жолдун чекесинде эле жашайм, Ош-Бишкек жолунда. Чала бергиле. Номеримди экранга тыштап кетем. Номерибиз 703 90 95 30. Көргөнүңөргө рахмат. Баарыңарга салам алейкум.